чала алышат да ушинтип прямойдо чыгып атканчы. Иә. Азаз. Бараңды көз көресің бе? Кеш шықпаңыз. Ойды жоқ эле неме кылып бериптирми? Ал такыр ойды жоқ эле жабып алыпсыз. Ай, ё-моё, барчыш. Мына урматтуу көрүүчүлөр, кайрадан түз эфирди убай алдык. Кандайдыр бир техникалык каталар болуп кетти биз тараптан. Ошол себептен там азыр мына биз Ички иштер министрлигинин имаратынын алдында турабыз. Бул жактан атайын даярдыктан өткөн отряд азыр бул жерге токтогон автобустарга келип түшүүдө. Анткени борбордук аянтта кандайдыр бир абал өзгөргөндүгүн биздин кабарчыбыз маалымдады. Ал жакта жардыруулар, ок атуулар болуп аткандыгын айтып өттү бизге. Батырақ, давайте, отырыңыз. Батырақ, давайте. Биздин каналга жаңыдан кошулган көрөрмандар болсо дагы бир ирет эскертип өтөйүн. Азыр биз Ички иштер министрлигинин имаратынын алдында турабыз. Мына бул жакта куралдуу күчтөр атайын келип токтогон автобустарга түшүп жатышат. Анткени борбордук аянт жакта кырдаал өзгөрүп, ок атуулар, жардыруулар болуп жатканына угуудабыз. Жана ошол жактан биздин да кабарчыбыз бул боюнча маалымдады. Азыр маалымат берип өтсөм, азыр болжолдуу түрдө азыр бул жакта атайын даярдыктагы кызматкерлер, күч түзүмдөрү саны бир топ 3 автобуска чейин келип токтоду. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, активисттер артынан чыгып атат. Гражданский форма. булар эмне болгон активисттер экен? Биле алмадым. Урматтуу көрүүчүлөр, мен дагы бир жолу айтып өтөйүн. Азыр биз Ички иштер министрлигинин имаратынын артында турабыз. Бул жакта мына күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери 3 автобуска түшүп жатышат. Анткени борбордук аянтта абал өзгөрүп, ок атуу, жардыруулар болуп жаткандыгын биздин кабарчыбыз маалымдады. Биз да туруп алыстан угуп жатабыз ал үндөрдү. Буга отура берем, автобус. Канча автобус? 4 автобус. 4 автобуска күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери отурушуп азыр коомдук тартипти сактоо үчүн борбордук аянтты көздөй жөнөшөт көрүнөт. Чындыгында абал азыр аябай оор, кырдаал курч десек болот. Анткени борбордук аянтка 1000ден ашык адамдар чогулушуп, ар кандай талаптарды, ар кандай ачуу кыйкырыктарды, ар кандай эмоциялар менен чыгарып жатышты. Мына мындан улам азыр бул жактан куралдуу кечиресиздер, күч түзүмдөрү, милиция кызматкерлери жөнөп кетишти. Аркасынан дагы экинчи автобус кетип атат.
3 автобус, мына азыр 4-нчү автобус дагы кеткени жатат. Булар азыр Борбордук аянтты көстө жөнөштү го деме? Эсер бактел болду. Биз кеттик. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз Борбордук аянтта болуп аткан кырдаалды дагы тааныштырууга аракеттерди көрөбүз. Андыктан биз менен болуңуздар. Биздин көрүүчүлөр уламдан улам саны көбөйүп баратат. Андыктан мен жаңы кошулган көрөрмандар болсо дагы бир рет маалыматтарды берип өтөйүн. Азыр эле биздин кабарчыбыз Борбордук аянтта болуп аткан жагдайлар боюнча түз эфирге чыгып жүргөн, бирок ал жактан кандайдыр бир ок атуулар, жардыруулар болгон себептен өзүнүн кызматтык ишмердүүлүгүн токтотууга аргасыз болду. Мындан улам мен бул жактан түз эфирди улап ишти баштадым. Анткени биз бул жакта МВДнын ички иштер министрлигинин имаратынын арка тарабында турган элек. Анткени буга чейин бул жака КСДП партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева жана ошол эле КСДП партиясынын өкүлү саясий кеңешинин мүчөсү Фарид Ниязовду дагы алып келип ички иштер министрлигинин имаратына алып кирип кетишкен тергөөгө. Бирок экс-президент Алмазбек Атамбаев дагы бүгүн Кой Ташта кармалып, аны азыр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратына алып кеткендигин дагы айтып өтүштү. Мен силерге маалыматтарды берип өтсөм, бүгүн экс-президент Алмазбек Атамбаевдин Кой Таштагы үйүнө куралдуу күч түзүмдөрү бастырып кирип, аны колго түшүрүп алып чыгып кетишкен аларды. Мындан улам анын экстин тарапташтары азыр Борбордук аянтка келишип, өз талаптарын коюшуп жатышат. Белгилеп өтсөм, кече 7 августта Кой Ташка экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кармоо операциясы ийгиликсиз болгон. Болжолдуу түрдө маалыматтарга ылайык 30-тай атайын даярдыктан өткөн күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери кечки саат 7-лерде кирип барып, бирок натыйжада экс-президент Алмазбек Атамбаевди алып кетише алган эмес. Ошол кечүнкү болгон окуяда жарат алгандардын саны 50дөн ашты. Ошол эле кезде күч түзүмдөрүнүн дагы бир кызматкери каза болгондугунда маалым болду бүгүн. Азыр мына биз кайсыбы? Держинка, Держинкабы? Тыныстануу кат. Тыныстануу менен Борбордук аянтты көздөй жөнөп баратабыз. Азыр бизге жеткен маалыматтар боюнча өз ишмердүүлүгүн Борбордук аянтта жүргүзүп жаткан журналисттерге карата ар кандай кысымдар болгондугун айтышууда. Азыр биз айта кетсем, азыр биз Борбордук аянтты көздөй бет алып баратабыз. Ал жактагы дагы жагдайды түз эфир аркылуу чагылдыруу үчүн.
Бүгүн ошол кечээки Кой Ташта орун алган жагдайлар боюнча жогорку кеңеш кезексиз жыйынга чогулуп өкмөт өкүлдөрүн чакыртып жыйын кургандай болушту. Ал эле эмес бүгүн дагы президент Сооронбай Жээнбеков дагы кечээки болгон окуялар боюнча өз үнүн калтырды десек туура болот. Ошол эле кезде саясатчылар, коомдук ишмерлер дагы бул акыркы саясий кырдаалдар боюнча өз пикирлерин билдирүүдө. Бүгүн эле саясатчы Өмүрбек Бабанов дагы өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу билдирүүсүн таратты. Анда ал экс-президент менен азыркы президенттин ортосунда болуп жаткан мамилени жөнгө салынууга тийиш деген таризде бир өзүнүн билдирүүсүн таратты десек туура болот. Жаңылышпайбыз. Мына мен өзүмдүн коллегалар менен азыр баратабыз биз дагы. Сиздер да көргөн билгендериңиздер болсо азыр айтып берип бара бербейсиздерби? Биз көргөнүбүз МГДнын артынан биринчи кызматкерлер чыкты. Биринчи автобуска отурду, андан кийин экинчи потогунда дагы кызматкерлер чыкты. Үчүнчү потог болсо же гражданский кийинген кызматкерлерби же активисттерби ошолор үчүнчү автобуска аралашып отуруп кетип калышты биздин. Алар кандай бир азыр коопсуздук баягы маселесин, тартипти сактоо үчүн жөнөп кетишти деп десек туура болобу? Мен биздин коллега менен сүйлөшсөм айтат, площадьтан уже митингге чыккан адамдарды Ош базар тарап жакка кубалап баштады дейт. Кимдер кубалап баштапты? Күч түзүмдөрүбү? Милиция кызматкерлери жана күч Атайын даярдыктагы отрядта. Даярдалган отрядтар. Шумовой граната ыргытып жакта өзүчү болуп атат дейт. Борбордук аянттагы элдерди баягы таратууга аракеттер болгон экен да. Дагы айтчу, бул журналисттерди дагы бул митинг кылып аткандар силер провокаторсуңар деп артынан кубалап журналисттерди төрт тарапка чачырат. Бирок ошол эле жаалданган баягы топ да, ошол жердеги жаштар, митингге чыккан. Митингге чыккан жаштар ошо журналисттерди силер чыктыңчысыңар, силер провокатор боласыңар деп бир топ болуп жүргөн журналисттерди төрт тарапка таратып ийишиптир. Негизи эле сиз бүгүн как ушул СМИ тармагында иштеген адам катары Кой Ташта болуп аткан окуяларды чагылдырып жүрбөйсүздөр. Бүгүн да бардыңыз болуш керек. Ооба. Ал жакта кандай болду? Кечөө дагы сизди көргөндөй болдум эле. Эми кече эмен нерсени айтсак, бул бийликтин Чүй көчөсүнө чыгып калдык азыр биз. Ошо борбордук аянттык өстөй бет алабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер суроо салсаңыздар болот. Мен жооп берүүгө аракет кылам. Атамбаев кармалдуу дейт. Атамбаевдин кармалгандыгына күбө болдук. Азыр учурда УКМК улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде алып кирип кетишкени дагы айтылды, маалымдалды. Ал жакта тергөө иштерине аралашып жатса керек. Эми үйгө барып уктага дейт. Элмен жоолуктан дейсиң. Иә. Звук жок дейт го? Звук эмнеге жок болуп атат?
Звук жок деди. Микрофон өчүргөн жоксуңбу? Окусуна. Билбейм, звук жок деп атат, батыраак бас. Батыраак. Звукты айтып атат, Жакта качып атат. Жакта. Були көрчү муну. Звук жок деп атат. Звук. Жок, үйгүсүнө. Звук бар. А, Звук бар. мо вспышка турбайбы? Эй. Урматтуу көрүүчүлөр, бизге да суроо салышып атат, аянт тынчпы деп. Мына биз азыр чүй тыныстанууга келген учурда азыр аянт тараптан адамдар качып келишип жатышат ар кайсы жака. Байкелер токтоп койсуңдар. Эмне болуп атат аянт жакта? Аянтта. Түр басып көрөлү. Басканмын. Жүрөгү тогуздар бар. Звук чыкты дейт, жакшы. Ушу саламатсызбы байкелер? Аянтта эмне болуп атат байке? Сиз ал жак. Мына азыр биз чүй көчөсүнө да келип калдык. Бул аянт жакта кырдаал аябай оор экендигин бул жакта туруп эле баамдап жатабыз. Анткени ал тараптан бир бери көздөй качкан адамдардын саны арбын. Мына күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери дагы бул жакта коомдук тартипти сакташып, автобустар менен айланып жүрүшөт. Буга чейин мен айтып өтсөм, жаңылыктардан бүгүн экс-президент Алмазбек Атамбаевди Кой Таштан кармап кетишти күч түзүмдөрү. Буга байланыштуу анын тарапташтары бир саат мурун борбордук аянтка чогулушуп, өз талаптарын коюп жатышкан. Азыр эле күч түзүмдөрү бул жагдайды жөнгө салуу үчүн өз жумуштарын аткарып жатышат. Ошол себептен азыр ал жактан биздин кабарчыбыз тартып жүргөн. Анын маалыматына караганда аянтта ар кандай жарылуучу заттар жарылып, асманга ок атууларга чейин баргандыгын айтып өткөн, бизге маалымдаган. Саламатсыз байке, сиз аянт жактан келатсызбы? Жок. Аянт жактан. Жок, арман. Биз жактан келатабыз. Саламатсыз байке. Саламатсызбы. Сиз аянт жактан келатсызбы азыр, Борбордук аянт жактан, площадь жактан. Биз мындай чыгып, согуштук, качтык. Байке, азыр аянтта болгон окуя боюнча айтып бербейсизби биздин көрүүчүлөргөчү? Азыр Аянтта экс-президент Алмазбек Атамбаев тарапташтары чыкканын айтышып атты эле да. Чыгыптыр, чыгат экен. Эми биз карапайым эл эч кимге тарапташ эмеспиз. Справедливый болсун дейбиз, все. Жардыруулар болдубу? Эме автобустат, мене газовый эме. Газовый. Көздөн жаш чыгаруучу заттар да. Ошондой дештим, биз барбадык. Азыр борбордук аянт баягы күч түзүмдөрүнүн курчоосунда да, аябай жөнгө салынган дал жага азыр. Ака барууга жөнгө салыныш керек. Күч түзүмү салыш керек да. Эгер күч түзүмү сала албаса, эртең башка мамлекет бизге кол салса, эгер бизде күч жок болсо, кандай кылабыз? Ошентип эле деп таштап коебуз. Баарыбыз качып кетебиз. Так не пойдет. Күч түзүмү деген
күчтүү болуш керек. Рахмат. Азыр бир аз абал тынчыгандай. Биз азыр центрди көздөй бет алдык. Көчө бою элдер жүрүшөт. Биздин каналга жаңыдан кошулган көрөрмандар болсо, мен дагы бир рет маалыматтарды берип өтөйүн. Бүгүн экс-президент Алмазбек Атамбаевди кармоо боюнча күч түзүмдөрүнүн экинчи операциясы болгон. Байке, эмне жардыруучу зат иштеп атабы? Я. Kulağım tuğaptırı. Кулаң туңуп калдыбы? Biraz. Kasıkya bu. Бул не зат болуп калды шунда? Ya. Sıtoy granata da. Стой граната. Шумовой granata yok. Шумовой. Gözgü de kulakka da gidip durgan. Шумовой граната го. Шумовой? Бул жакта дагы айрым эс алып жүргөн жарандарды айтып атат. Йо! Каштык. Аркадан колуп келатат, Бля, жарат. Hello, man. Вертолет, да? Урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз Борбордук аянттан бери Советский көчөсүнө чейин качып келдик. Анткени ал тараптан атайын жардыруучу заттар жарылып, элдердин таратуу аракети болуп жатат десек туура болот. Анткени бүгүн экс-президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары аны кармап кетүүсүнө нааразы болуп, Борбордук аянтка чогулушуп, ар кандай түшүнбөстүктөр жаралып кеткендигин да айтышууда. Болжолдуу түрдө чогулгандардын саны 1,5 миңге жеткендигин айтышкан. Буга чейин анткени биздин кабарчыбыз ошол Борбордук аянтта болгон окуяларды түз эфирде чагылдырып турган. Бирок күч түзүмдөрүнүн
коомдук тартипти жөнгө салуу аракеттеринен улам ал өзүнүн ишмердүүлүгүн токтотууга мажбур болгон. Мындан улам мен азыр кайрадан түз эфирди улап сиздер менен алып баруудамын. Азыр биз Чүй Советский көчөлөрүнүн кесилишинде турабыз. Алгач биз түз эфирди Ички иштер министрлигинин имаратынын алдында баштаганбыз. Ал жакта 4 автобус милиция кызматкерлери түшүп, баягы тартипти жөнгө салуу үчүн борбордук аянтты көздөй жөнөп кетишкен. Анткени аянтка 1,5 миң эл чогулуп, ар кандай кадамдарга барышып, эмоцияларын жашырыша албай жаткан болушчу. Айта кетсем, жана түшкү саат, түштөн кийинки саат 4-төн баштап экс-президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы атайын болуп, аны кармап келишти. Азыр учурда анын ГКМда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде экендиги дагы маалымдалууда. Ошону менен катар КСДП партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева дагы бар. Ошол эле кезде саясий партиянын саясий кеңештин мүчөсү партиянын Фарид Ниязовду дагы айтышууда. Жана жан сакчысы дагы бар экендигин маалым болгон. Жо, тартпайм. Жо, башкалар да бай. Yok жаңа ошол тартып отот. Жо, мен качып келе атпайм сиздер менен чогуу. Брат, тартпай койчу мени. Жактан телефон айтып отур. Тартпайсыз, брат. Тең бир болуп жүрбөйбү? Жок. Жилет бар мı алдığında? Жилет жок, ушу бир эле. Ya. 1466 kişi görüyor. 8 milyon mu? Çavuluz. Bu kaçtı? 1435. Bu kaçtı? Next. Kata ne? Tas gerek mi tas? Бай келдиңиздер, бүгүн Кой Ташка бардыңыздарбы? Кой Таштан бияка келдиңиздер да? Аз бир канча 1,5 миң эл чогулду деп ошондой. Мен камера тартып эле койдум, мындай эле маалыматтарды берип айтсаңыздар, биякта болгон окуячы, биз кечирээк баштап калдык да түз эфирдечи. Сиздер канчада келдиңиздер, кандай талаптарды коюптуңуздар? Жаңы эле келебиз. Азыр эле келдиңиздер. Biz miyaka жаңы эле келдик да. Жаңы эле келдик. Жок, бирок площадьта жүргөнсүздөр да. Жо, аркы площадька жете элекпиз, biz жаңы эле келдик. Жаңыбы? Жаңы келип. Кой Таштан дагы келишип атабы же келдиштүү баары? Келип атат окшойт да. Кой Таштан эле же региондордон да келгендер барбы бүгүн? Региондордон келип атат. Билбейм. Угул атат да региондордон. Азыр мына тарапташтардын чогулган негизги баягы эмес талабы эмне ошондо? Эмне болуп атат? Атамбаевди коё бериш керек же кандай? Oyunu aytып. Айтасың? Oyunu айтсам катуу болуп коет го да. Я. Ушташ, граната. Алло. Колоп келди ошо жака. Оу. Андай светоотражательный жилет девушки. Площадь. Ему Жакта деген даң болуп атат. жетиштиби кайра? Өтөр соло. Ооба, бар эмес болду. Сиз мындай эле эс алып жүргөн да. Сиздерне не сабын гана келгенсиз. Жакшы экен бир аялы ишталып, Тарта жүрсөм да. Speak English? Yes, I can speak English. What is happening? Tell me. Political crisis. Yeah, politics.
So, is it dangerous? айтпай бармайлы қойсын. Can we go there? No. Why? We also afraid to go there. Okay. For you, it's, I think. Where are you from? France, France? Yeah. Yes. are you a journalist? Yeah, we are Yes, I am a journalist. Okay. айтып қойдыңдар ғой? айтып қойдым барып алға деп алды. Бұяқта даңдаң ғой дейді сейчас. На такси езжайте домой. Yeah, we have a hotel. Домой Yeah, езжайте. this side. Home. Yeah. Домой But езжайте. we also curious. Yes, Also kind of Сұрасаң journalist. адрес қаяқта екенін. Отельде yaşайсыз, отельде. Иә. Отельде yaşайсыз. Жас баланы шақырып жіберей берді. Жасайсың. Жоқ, саспайлар осы. Yeah, thank you. Бұлар Окей. қатсағалар айтсатты дегендер бар. Мына Түркістанда шындай болады. Бұлар жырғап жүрмей. Қазір. Жоқ, бұлар аз бізбен чоғы қачып келді. Жардырлар болса, жырғап қачып келе жатыр ғой. Адреналин. Бар біле бұлар. Бар болшы. Қызығып не болып жатады, түсінбей жатады бұларшы не болып жатады. Францияда мұнда жол жилеттер мен полициялар жарым жыл болды ғой деймін. Бізден қаржы берді шығады. Салют тартып отқан кейін жырғап келіп отыр. Теңде басамын? Бош жаққа ештеңе жоқ қой деймін. Басалы. Жаңағы нарықтың барлығы қайра кетіп қалды шыққа. Мұндайын айлан қайырлы жоқ өріп қой деймін. Құрметті көрушілер, азыр бұл жақта дағы біз комментарийлерді оқып жатабыз. Бізге қарата дағы ар қандай сындар болып жатады. Бирок чын айтыш керек, бұл жақта аябай эле абал курч, жардыруулар болуп атат. Кантип кирип барып тартууга болот. Бирок кайрылы тарапташтар ар кайсы тараптан келишип атат, бирок азыр деле жардыруулар токтогон жок. Оның эми Азия мол жақтан келіп отқан жоқ қой. Елдің ағымы артқа кетіп қайра алдыға келіп кечекіндей болып отыр да. Қачып қайда жоғылу, Қаршашатсың, тарашаттан қайда. Кешегідей бол. Қарабасың. Бұрыштарда скорый жүріп тұрады. Да салатчик. Эмне эле мени уктата албай атасың? Қайра келішті оқшайды уже, Ушундай насак. Жагынан Айбы, спецназдар келген жоқ қой. Скорый помощь, уже тый жаққа. Bir автобус уже тұрып қалған тұрбай, аянтта. скорый помощь келди. Скорый помощь, bir автобус, жаңағы спецназ. Жал, милициялар. Ошо ал жақта, көмек тұрсапты, қарағыла тегуде. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз борбордук аянтты көздөй бет алып баратабыз. Ал жактагы да кырдаалдарды көрсөтүүгө аракеттерди кылабыз. Бүгүн ушул площадька болжолдуу түрдө 1,5 миңдей адам чогулушуп өздөрүнүн талаптарын коюшту. Анткени алар экс-президент Алмазбек Атамбаевдин Кой Таштагы үйүнөн элдик штабтан түшкөндүгү барыбызга маалым. Бул жакта митингге чыккандардын айтымында жерлерден дагы келген жарандар бар экен бүгүнкү митингге катышкандардын арасында. Белгилеп өтсөм, бүгүн экс-президент Алмазбек Атамбаевди кармоо
операциясынын экинчи ыкмасы өтүп, аны учурда ГКМБга тергөөгө алып келишти. Аны менен кошо ошол КСДП партиясынын расмий өкүлү, урматтуу көрүүчүлөр, азыр мына военный машиналардагы аянтты көздөй бет алды. Ага да күбө болдук. 3 военный машина. келди булар. Зарлот болду, ошо кызык болот. Азия могу жакта эмеспи? Öyle de hoş oldu. Биздин көрүүчүлөр дагы бул жакка комментарийлерин калтырып жатышат. Кечээки Кой-Ташта болгон окуя боюнча маалыматтарды берип өтсөңүз деп. Анда берип өтөйүн. Кече Кой-Ташта 7 августта кечки саат 7 чамасында атайын даярдыктагы күч түзүмдөрү экс-президент Алмазбек Атамбаевди кармоо үчүн барышып, бирок ийгиликсиз болуп калды. Анткени ошол Кой-Ташка бастырып кирген жоокерлердин саны болжолдуу түрдө 30га чамалуу деп жатышат. Кечээкү болгон окуяда ар кандай жарат алгандар да болду. Бүгүн Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда ооруканаларга 50дөн ашуун жараат алып кайрылгандыгын билдирген. Ошол эле кезде кечээ куралдуу күчтөрдүн бир кызматкери дагы каза болуп калгандыгы бүгүн маалым болду. Мына урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз борбордук аянтка дагы келип калдык. Азыр Держинка жак бетинде турабыз. Мына алыстан күч түзүмдөр кызматкерин дагы байкоодобуз, үйүлүшкөн. Ya байкелер азыр аянтта эч кимдер калбай калды го дейм. Бе бардан бара албай тап, дук жетпей тап кичине. Силер митингге чыккандар беле, мындай эле өзүңөрчө эле. Айла көрүлө. Көрө эле. Давай. Элдер саат канчада чогулду экен? Билбейт экенбиз деле, түз эфирде 1 саат деле болду башта. Милициялар коюп баштады, астырап көрө турсоң бурдан. Нәсе өткөзбөйт ал жигиттер. Эми ал жакта азыр өткөзөт го, бирок аябай көзөмөлдө да негизи. Жүр, мындай баспайлы. Hey!
Скорый помощьта келген бе? Ne karanlık kaçıyorsun oraya basma çağırıp oldu. Anda git bile var usta. Kaçma mı? Korktu ya kaçma. Гранат көрчі ма? Шумовой гранаталар жағылып отыр. Ой, кинода да елелесті. Қай кетсе, брат? Жақта жоқ та. Йом! Ja. Өзүңүздөр баамдап көрүп билип тургандай, азыр борборлук аянтта болгон абал өзгөрдү. Чоо, белди так. Алыстан ырытпайлап болуп алат карттарды. Бля, өзүбүз бөлөп ийет мына. Жүр бияка эле турайлык анда. Элдер бе тиги? Урматтуу көрүүчүлөр, кандайдыр бир мага карата суроолоруңуздар болсо берип турсаңыздар болот. Мен жооп берүүгө да аракеттерди жасайм. Колдон келсе бүгүнкү болуп аткан окуяга байланыштуу маалыматтарды сурасаңыздар, ошолорго жооп бере алам. А так башка жеке маселелер болсо, аларга жооп бере албайбыз. Adamlar çıkart ne? Basıklaç. Basla aslında ne? Yürü Ender gel tat, Ender gel tat, Ender. Ender gel tat, basıkla. Evet çıktılar karanlıktan erkekler. Jamila Насирова деген эжебиз аябай
тура эмес, комментарийлерин калтырып жатат. О, пресс. Маалыматтарды берсем, азыр борбордук аянтта абал өзгөрдү. Мындан 1 саат мурун 1,5 миңге чукул адам чогулуп, ар кандай талаптарын коюшуп жатышкан. Алар экс-президент Алмазбек Атамбаевди колдой турганлыгын билдиришти. Жана анын кармап кетүүсү мыйзамсыз экендигин дагы айтып жатышкан болушчу. Азыр борбордук аянттан милиция кызматкерлери элди таратууга аракеттерди жасап, шумовой гранаталарды жардырып жатышты. Мындан улам чогулган эл аянттын туш тарабына таркап кетишкени менен кайра эле бир аз убакыт өткөн соң аянтты көздөй бет алышат. Су барбы? Су. А? Не болуп турат да. Прямой эфир ютубтан. Пресс берип жүрүптү. Тыйжак тынч калып тур бирок, элдерде жок, желек жакчы. Азыр элдер тарап кетти ше. Аянтта. Жок уже болду. Тарап кетти окшойт. Ошо тарап кеткен турбайбы?
бочка бар да? Иә. Мына азыр борбордук аянтта. Аябай. Элдер көп болчу азыр. Дээрлик жокко эсе. Анткени чогулган экс-президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарын бул жерден көч түзүмдөрү келип таркатып салышты десек жаңылышпайбыз. Алар адамдарга карата көздөн жаш чыгаруучу, жардыруучу заттарды ыргытып, айласын кетирип, борбордук аянттан сүрүп чыгарышты. Мына биз баамдап тургандай азыр борбордук аянтта жалаң гана милиция кызматкерлерин көрүүгө болот. 6-7 автобус токтоп турат ар жакта, бери жакта болсо бир 30га чамалуу күч түзүмдөрүнүн адамдары турушат. Абалды көзөмөлгө алышып. Бұл жерде салдықтарды алып қойып тұр, екі салдық. Шunu азыр борбордук аянт милиция кызматкерлеринин катуу көзөмөлүндө турат десек жаңылышпайбыз. Анткени бул жакта атайын кызматтык автоунаалардын 30га чамалуусу токтоп турат. Ал эле эмес, атайын военный машиналар дагы келип токтошкон. Жана автобустардан дагы 6-7 бар. Азыркы учурда аянт тынч. Мына бул жерде атайын даярдыктан өткөн отрядтын дагы балдары турушат. Жақсы. Ал чогулуп тургандар Кыргызстандын куралдуу күчтөр кызматынын өкүлдөрү. Бул жактан дагы бир автобус Біздің қайсы тазалықтың кішілер жилетті қонбай? Қайсы тазалықтың бәрі? жилетти көрүп пе? Шпырған келішкен. Бақыш деген еле ұшы тазалыққа дөп.
Мен жинаган бешкен штурмовой эмелерди. Не унутат экен. Азыр абал жөнгө салынып калды го азыр. Жок, тиги эмени айтам. Кой ташак. Кой Ташчак бияка түштү да. Жок, ошо келатат деди го акта мен. 2000 киши келатат. Дагы келатат да, азырбы? Азыр эле сүйлөшүңөрбү? Билбейм, мен айта албайм. Бирок бияка 1,5 миңдей эл чыгышты. Чыгып Жанагы бир аз ызы салышып анан. Бирок азыр лидер эми айта албайм да. Күч түзүмдөрү жөнгө салып койду го бат эле. Шумой гранаталарды. экс-президентти Көкемеге алып кетишкен турбайбы? МВД болсо Фарид Ниязов менен Кундуз Жолдубаева. Ким жан сакчы да ким? жана белки эмени тоже шахан. Кыяс Кыяс Касымбеков беле. Азбай экен да. Кайсы Кой Таштыкы? Мына келгендерби? Могу келген балдар Кой Таштан кетишти азыр. Кой Таш эң эле күчтүү Кой Таштар. Жана 1,5 миңдей эл чогулду атпады эле бияка. Чогулган? Тарап берди. Жан топту да, жан топту. Жаштар чогулду да. Бизге окшошчу. Бүт качканда. Лидер жок. Лидер жок. Лидерин өзү качып жүрсө кайда? Жок, лидер чыккан, бирөө чыгып туруп эле, кетип туруп эле, била ачпагыла деп, өз биринчи качканда маны ачпады. Ана мен гранатам не? Сумканы ырытпайт белем мондай эле. Сумка бар бекинде, ырыт бербейле. Ортосун оруле, мондай ырыт туруп качсаң, издесиң да беле. Ошол жерден кармал алмайдан кетти. Это пранк деген менен калды. Пранк деле. Карабачы. Жол бас керектин айтып сизге эмне? Могу сары автобуста кимдер ичинде? Жол жапканга келген алар. Бул жындай жол жапкан. Жол жапкычтар. Нары жакта военный эмелер да жүрөт го машиналар. Кой Таш мен эмен келбедим. Булар го, булар. Могу жерде бүгүн тиги штрафбайдагылар. Ортосунда интерес кылбайсың беле, эмне баарыңар келдиңер, мен отуруп эле. Иликтага эмне жок эй? Брат, сен мындай турбойм. Кет чөрөзүң. Айтпайсың бе.
Çoğuldu barına benim oturma bir olsun da. Qanchadasın sen o'zing? Qanchadasın? 25. Men 2013-yil revolyutsiyada. Qancha yoshda bilasiz? 22. Anda jirdingizlar bilan aktivni. Aktivni jirdingizlar bilan. Nasıl ya? Ataslar mı? La, hozir qizlar achchayroq deymi? Videolarni. Qo'y tashda 70 qiz o'ldi deyishmi? Yo'q. Qo'y. O'shanda sinflarga tashladi. Boshqa ko'pchilik qolibdi. Taxta bilan o'tiradi. Taxta bilan o'tiradi. Bilan qo'y toshdan keldim. Bilan biznesdan el uchun, yer uchun o'lim deb. Qo'y tashda 70 qiz o'ldi desa biznes o'qiyotdim-da bila. Al qizlarni o'ldirib tez bilan. 70 urg'achi chimin endi qo'ydi. Ne kız eliyiz gene de toşkadan avam salbaytır sağlasın. Eslenmiyor kamera. Kamera неудобный да мындай качкан делет. Бияқта адамдардың кантип качып баратканын көрсөтүп бересиң. Bilasiz, слишком olib ketdi narında. Qitaylar. Lagin o'tib qo'yadi. Sağlik. Korktum Murat abi korktum da kaydı. Yaxshi yollar da bor. Bitta tash bola, qo'y tashni, so'y tashmi? Ya, bu armiyaning barini eskirib o'tdi. Слушай, bizning o'tinga sigim deb bile. Shunday boshlagan. Жоқ. Armiyaga nima uchun borasiz? Службалы uchun da, el yurt malini bor. Bravo, mamlakat uchun. Ota mening sigim bilan elmga bari çalıştırib o'tdi. Бияқта магазиндерде жауып қалды да су. Yok değiştirse yok. Осқырға өлді ғой. Düştüm. Qaysi kerak brat dedim. Maskadan düştüm. Siz aytsa bile. Qaysi kerak brat? Құрматтуу көрүүчүлөр, биздин каналда жаңылыктан кошулган көрөрмандар болсо, дагы бир рет маалыматтарды берип өтөйүн, акыркы маалыматтардан. Азыр Борбордук аянтта абал тынч. Анткени бул жакта милиция кызматкерлери, күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери аябай көзөмөлдү күчөтүп турган учуру, мындан улам мындан 1 саат мурун чогулган 1,5 миңге жакын элди ар кандай жардыруучу заттарды колдонушуп аянттан сүрүп чыгарышты десек жаңылышпайбыз. Бүгүнкү Борбордук аянтка чыккан экс-президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары алар анын мыйзамсыз кармалгандыгын айтып келишет, айтышып жатышат. Var sen de bilmiyorum. Akıllıdasın. Sakalım. Sakalım dedi.
Маалыматтуу көрүүчүлөр, азыр Борбордук аянттагы акыркы көрүнүштөр. Площадь аябай күч түзүмдөрүнүн катуу көзөмөлүндө турат. Тартышып барат. Пресса, пресса. Пресса. Пресса дейм. Биздин жумушта. Пресса. Пресса, пресса. Профессиональный камера деген болсо ошомен тартабы. Камерага сиз жооп бересизби? Сиздер салышта. Тартпайлап аласыз. Жөн эле. Неге? Ал жакта отургандарды тарт. Бияқта элдерби? Бияқта чалкалап жатып. Дос го. Дос. Эмнеге сен муктун болуп каласың? Жок, жок. Андай жактан бербей калсын. Сизден бери түшөт да эми, Сен жакта. Бул биздин жумушта. Кайсы компаниядан? Телевидение компаниясынан.
Ja. Жақсы отырған тарпан. Çurkap türü öyle emet kaldı mı? %15 kaldı. 5 бүтін отыра алай. Урматтуу Next телеканалынын Facebook баракчасындагы көрөрмандары, мен дагы бир рет маалыматтарды берип өтөйүн. Азыр биз Борбордук аянтта турабыз. Борбордук аянтта азыр абал тынч. Буга чейин 2 саат мурун бул жакка экс-президент Алмазбек Атамбаевдин 2000ге жакын тарапташтары чогулуп, өздөрүнүн талаптарын коюшту. Мындан улам күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери келип, абалды жөнгө салып, аларды Борбордук аянттан сүрүп чыгарышты. Азыр Борбордук аянт милиция кызматкерлеринин жана куралдуу күч түзүмдөрүнүн катуу көзөмөлүндө турат. Белгилеп өтсөм, бүгүн экс-президент Алмазбек Атамбаевди Кой Таштан өзүнүн үйүнөн атайын экинчи рет жасалган операциянын эсеби менен кармап кетишти. Ал азыр учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөөсүнө киргизилгендиги дагы маалым болду. Ошону менен катар ошол эле КСДП партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаеваны дагы Ички иштер министрлигине тергөөгө киргизип кеткендигин маалым болгон. Аны менен кошо ошол КСДП партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Фарид Ниязов жана партиянын өкүлү Касым кечиресиздер, фамилиясын унутуп калдым. Касым Байкени дагы алып кирип кеткени белгилүү болду. Мындан улам анын тарапташтары азыркыга чейин Бишкектин ар кайсы аймактарында чогулушуп, өздөрүнүн наразычылыктарын билдирип жаткан кези, анткени экс-президент Алмазбек Атамбаевди кармоодо мыйзам бузуулар болгондугун айтып жатышат.
Кеченки маалыматтар боюнча айтсам, ошол экс-президент Алмазбек Атамбаевдин Кой Таштагы үйүндө чаң тополоң чыккан. Анда 30га чамалуу күч түзүмдөрүнүн атайын даярдыктагы отряды кирип келип, аны кармап кетүүгө аракет жасашып, бирок ийгиликсиз аяктаган болчу. Анын кесепетинен бир канчалаган жарандар жараат алышты. Бүгүнкү саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 70ге чукул жаран жараат алгандыгы айтылууда. Аны менен катар күч түзүмдөрүнүн дагы бир кызматкери каза болгондугу айтылып жатат. Бүгүн Кой Ташта болгон маселеге байланыштуу жогорку кеңеш кезексиз жыйынга чогулушуп, өкмөт мүчөлөрүн кабыл алышты. Аны менен катар коопсуздук кеңешинин дагы жыйыны болду. Ошондой эле президент Сооронбай Жээнбеков дагы акыркы саясий кырдаалдарга дагы өз пикирин билдирди. Анын айтымында экс-президент Алмазбек Атамбаевди мыйзамсыз жолдорго барып жатат деп айыптады. Эгер мындай жолдор менен кете турган болсо, ага оор кылмыштар боюнча дагы айыпка жыгылып калуусу мүмкүн экендигин эскерткендей болду десек да болот. Бирок экс-президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары муну акыркы күч түзүмдөрүнүн болуп жаткан аракеттерин мыйзамсыз деп баалап келишет. Буга чейин экс-президент Алмазбек Атамбаевди Батукаевдин иши боюнча ИИМге, Ички иштер министрлигине 3 жолу чакыртышкан, бирок ал тергөөгө ишенбөөчүлүгүн билдирип баруудан баш тарткан. Кийинчерээк ал журналисттердин коштоосунда жана адвокаты жана жазуу түрүндө жооп берерин дагы айткан жайы бар. Буга чейин жогорку кеңеш каникулга тарар алдында Атамбаевдин экс-президент деген макамынан ажыратуу боюнча токтом кабыл алышкан. Анын негизинде ага бүгүнкү күндө кылмышка шектүү катары карап келишет. Ушуну менен биздин техникалык жактан бир аз мүчүрүштүктөр болгондуктан, же тактап айтканда батарейкабыз отургандыгына байланыштуу түз эфирде жыйынтыктоого аргасыз болобуз. Аягына чейин биз менен болгонуңуздарга терең ыраазычылык. Сиздер менен мен Жолдар Бузумов болдум, Next TV телеканалынын кабарчысы. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Баса айта кетчү нерсе, дагы эгер кандайдыр бир жагдайлар болуп кетсе, түз эфир алып берүүлөргө аракеттерди жасайбыз. Андыктан биздин каналдын баракчаларын акмалап туруңуздар. Ушу менен биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Дагы бир рет саламатта калыңыздар.